Достор, эң сонун чыгармага күбө болдук. Маанайыбыз дагы көтөрүлүп калды деген ойдомун. Ушундай жагымдуу маанайда биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Биздин студиябызга жаркырап эле эгерде байкаган болсоңуздар, биздин конокторубуз келип калган. Бүгүнкү биздин бөбөктөрдүн майрамын куттуктап. Анда ошол конокторубузду тааныштырып өтсөк, Медербек Ибраимов, Impresario Event балдарга майрам уюштуруучу компаниясынын башчысы жана ошондой эле биздин жомок каармандары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Куш келиңиздер. Достор, өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер биздин жаш бөбөктөрүбүзгө. Мен Аладдин чыгармасындагы Жасмин ханышасы болом. Сиз? Всем привет, с праздником еще раз. Сегодня я Наруто из японского аниме. Я супергерой, собственно. Я соцсеть, ТикТок. Да, очень популярная соцсеть, да, в данное время. Эң сонун биздин бөбөктөрүбүз ай деп булардын формаларына кызыгып тургандыр, булар бизге эмне аткарып берет болду экен деген сыяктуу. Жакшы, анда биз маегибизди уланталы. Айтсаңыз агай, бүгүнкү күнгө планыңыздар кандай сиздердин? Ой, бүгүнкү күнгө пландарыбыз аябай көп. Чындыгында аябай бүгүн биз үчүн аябай мындай ответственный күн десек болот. Бүгүн 3-4 группага бөлүнүп алып, Ош шаарында катуу иштейин деп аракет кылып турабыз да. Эми Кудай буюрса бүт балдардын баарына майрам тартуулап бергенге даярданып атабыз. Ошондой. Жакшы, ушу балдардын маанайын көтөрүү деле бул оңой эмес, Негизи ушул компаниянын уюшулушунун негизги максаты эмне? Идеясы кандай агай? Бунун эми идеясы бул жеке эле баягы акча табуу эмес, ошол мүмкүн бир балдарга бир тарбиялык бир маанисин, тарбиялык бир нерсени бир жеткире турган бирдеме бир кылып берели деген эме да, ой тилек, ой максат. Балдардын өсүшүнө бул аябай чоң эме болот да. Бизде мисалы үчүн көптөгөн шоу программаларыбыз бар. Крио шоу, жанагындай мыльные пузыри, шаровое шоу, иши ушундай сыяктуу эмелер да. Эми бул Крио шоуну айта кете турган болсом, Крио шоудо эме да, минус 180 градус, азыр как раз ушул балдарым азыр көрсөтүп берет ошол Крио шоуну. 180 градус, ошону түшүндүрүп, балдарга айтып берип, бул эмне, жидкий азот деген бул эмне, кандай болот, составында эмнелер болот, ошонун баарын түшүндүрүп берип, бир мындай познавательный жактары да бар да. Мыкты. Агай, бүгүн биринчи күн балдардын майрамы, бирок мындан сырткары көптөгөн балдардын да туулган күндөрү болот. Бүгүн Ош шаар боюнча канча заказдар бар мындайча айтканда? Ой, эми канча заказ деген эми өтө мындай эме да. Негизи биз бир барган жерде бир 50гө жакын, 50гө чукул балдар болот да. Анан ар бир заказыбыз бүгүн где-то бир 15-20 заказыбыз бар го дейм. 15-20 заказга бөлүнүп иштейли деп атабыз да. Жакшы. Ошонун бардыгына жетишесиздерби? Ооба, 3 группа, 3-4 группа, 3-4 аппаратура менен, 3-4 машина менен. Азыр бул жерде отурган бул бир эле группа. Бир эле группаны алып келдим. Калгандары азыр уже жумушта да. Уже иштеп башташты. Жакшы. Бул боюнча дагы кийинки маегибизде кайрылабыз. Ушул башында менин кайрылып сурагым келгени Impresario Event. Бул аталышы өзгөчө экен да. Эмнени түшүндүрөт? Эмне ойдо ушундай деп атап алгансыздар компаниянын атын? Impresario деген бул деген организатор праздников деп с итальянского которулат. Анан биринчи 2 тамгасы бул менин өзүмдүн инициалдарым да. ИМ деп турбайбы, ошол биринчи тамга Ибраимов Медербек деп, анан Impresario ушуга эме кылып туруп эме кылганбыз да. Байланыштырып кеткенсиздер. Байланыштырып, ооба, байланыштырып, анан бул эң башкысы бул организатор праздников. Балдардын майрамын уюштуруучу, атайын майрамдарды уюштуруу, деле майрам балдардыкы эле эмес, чоңдордукун дагы уюштурабыз да. Бул биздин азыр начальный этап десек болот. Жакшы. Бул жерде азыр 3 аябай сонун образдар турат. Бул образдарды кайсы эмне максатта тандадыңыздар? Эми бул замандын талабы экен. Бул болсо жомок каарманы, Жасмин, бул болсо замандын талабы экен. Балдар аябай кызыгуусу аябай артып турат экен. Анан ушул Нарутонун атайын ошол үчүн тигилген. Аты болсо TikTok. Эми бул дагы замандын өзүнчө бир талабы деп ойлойм. Азыркы учурдагы эң популярдуу тиркемелердин бири.
Жакшы, жогоруда сиз айтып өттүңүз да бизде группа көп деп, негизи ар бир группада канча адам бар? Сиздердин компанияда канча бала барбы же студенттерби? Деги эле ал жакка кантип кабыл аласыздар? Кененирээк айтып өтсөңүз. Эми бул эң биринчи талантына карайбыз. Ар бир баланын өзүнүн бир таланты болуш керек да. Менде мисалы үчүн мектеп окуучулары да бар да. Өздөрү жок болбойт, жумушка такыр болбойт, силерге мүмкүн эмес десек болбой, жок деп эме кылып өздөрү келишет. Демек кызыккандар бар, ооба, кызыккандар аябай көп да. Аябай көп. Азыр дагы аябай мындай биз жумушка алып атканда бизге заранее айтышып, анан бир ай күтүшөт да. Вакансия бошоп калса ошол жерге кирип кетейин деген балдар аябай көп. Действительно. Мындайча айтканда, ушундай праздниктерге балдардын дагы ушундай корпорацияларга балдардын кызыгуусу көп экен, Ооба. Жакшы. Мисалы сиздер көбүнчө балдар менен аралашып жүрөсүздөр. Балдар жакшы көргөн каармандарды алып чыгып, ушундай бир оюн зоокторду уюштуруп турасыздар да. Балдар менен башкача айтканда көбүрөөк жүрөсүздөр. Балдар көбүнчө эмнелерди жакшы көрүшөт? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бүгүн балдардын майрамы дегендей. Ооба, балдар эмне? Биринчи мен өзүмдөн алгым келет да. Балдар эмнени жакшы көрөт? Балдар балмуздакты жакшы көрөт. Эң биринчи. Анан сен деле жакшы көрөсүң да туурабы? Анан балдардын баары эле ошол балмуздакты жакшы көрөт болуш керек. Андан кийин ошол ойногонду жакшы көрүшөт. Биз ошол балдардын өзүнүн баягы аң сезимине жараша, ар бир баланын өзүнүн эмесине тандап туруп, шоу программаларды ошол менен кетиребиз да. Жаш өзгөчөлүгүнө дагы. Жаш өзгөчөлүгүнө карап туруп. Агай, ушул өзүңүздүн компанияңызды дагы алдыда кандай максаттар бар? Кандай кылып чоңойтууну ойлоносуз? Кандай жакшы нерселерди кошконду ойлойсуз? Аябай жакшы суроо болду. Кудай буйруса, биз Бишкек шаарында дагы ачылалы деп атабыз. Кудайым буйруса, аз калды. Филиал ачылган деп атасыз. Жок, негизи бул компания Бишкекте ачылган. Анан биз карантинден кийин аябай кыйын болуп кетти го баарыбызга. Анан ошол карантинден кийин ушул Ош шаарын жергелеп калганбыз да. Өзүм бул жерлик эмесмин. Өзүм ушу Жумгал, Нарын облусунун Жумгал районунан болом. Өзүм шаарда чоңоюп, шаарда өскөм да. Анан Кудай буйруса ошол бүткүл областтарга ачайын деген ой тилектерибиз бар. Анткени бизге бир эң бир жакшы бир поддержка берген бул менин өзүмдүн келинчегим. Ушул костюмдун баары тең ошол өзүнүн производствосу да. Ошол боюнча сурайын дегем. Демек, бул формаларды сиздин келинчегиңиз тигип берет, Ооба. Жакшы, биздин ушул каармандарыбызга кайрылып көрбөйлүбү, Силер өзүңөрдүн атыңарды айтып тааныштырып, бул жака кандай болуп келип калдыңар эле, келечектеги максатыңар жөнүндө дагы бөлүшүп кетсеңер болот. Кандай баштайсыз? Жасминден, Өзүңдүн атың ким болот? Мен өзүм чын атым Баяна. Бул жакка келгениме 1 жыл болуп калды. Бул жакка иш издеп жайда иштесемби деген ой тилек менен келгем. Бирок команда аябай жагып калды. Иштеген иш менин кызыкчылыктарыма туура келип калды. Мен ошентип дагы деле бул жакта иштеп жүрөм. Менин атым Арзубек. Мен өзүм Оштон болом. Ошол жерде жашайм, ошол жерде окуйм, студентмин азыр. Мен бул жумушка, как бы сказать, подработок деп киргем да. Бир аз эле өзүмдүн чөнтөгүмө бир аз аша жол киреге, майда чүйдөгө акча чыгып турса, 1-2 жума иштесем, кайра чыгып кетсем деп кирип алгам. Деп кирип, азыр 2 жылдан бери иштеп жүрөм бул жерде. 2 жылдан бери. Да, өтө жагып команда. Мен өзүм уже, как бы сказать, должностька чыгып калдым, потому что я уже не хочу эту должность терять, потому что своя команда очень хорошая, дружная тут команда. Баары менен бир үй бүлө болуп калдык. Күндө эртеден кечке ушул жерде болобуз. Өзүбүз бийлейбиз, өзүбүз ойнойбуз и при этом зарабатываем хорошие деньги. Ошон үчүн ушул жерде жүрөбүз. Мыкты. Меня зовут Аида, я росла в России, в Москве, и, извините, на кыргызском, к сожалению, не могу говорить. Вот, работа я пришла тоже из-за денег на самом деле, мне было сложно, я хотела немного заработать, но осталось только благодаря команде и нашему руководству. Вот. Келечектеги максатыңар кандай? Ушул тармакта эле уланып кетели дейсиңерби же кайсы бир окуу жайга тапшырып, башка тармакты жактап кетесиңерби? Эми бул, как бы сказать, по ситуации карайбыз эми. Окуп атабыз, аракет кылып атабыз, өзүбүздүн профессиябызга карап иштеген аракет кылабыз. Но бул жактан дагы кетебиз деп ойлонгон эч жерибиз жок. Азырынча. Не скоро, так сказать. Сиз?
Думаем в этой же сфере пока что развиваться, так как Мидербайке раскрыл в нас те таланты, которые мы сами не могли раскрыть. То есть это играть на публику, взаимодействовать с аудиторией и тем самым понимать психологию детей, что не каждому дается, и нам получилось эти знания от него получить, и мы не хотим это все терять. Эң мыкты. Көрүнүп турат бул формаларына караганда биздин досторубуз таланттуу болуш керек, биздин өнөрлөрүңөрдө тартуулайсыңар деген ойдомун. Азыр көрөбүз. Сиздердин да мындан ары ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма балдардын ушул биздин өлкөбүздүн келечеги болгон балдардын дайыма көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрүп жүрө бериңиздер. Бул да болсо бизге Кыргызстанга кошкон салымыңыздар деп эсептеймин. Сиздер үчүн ушул балдарды куттуктап кетесиздерби? Эркин микрофон болсун. Эми урматтуу бөбөктөр, мен өзүм кичинекей кезимден баягы 8 классман мен дагы үйрөнгөм ушул Рабаят деген театрда чоңоюп ошол жерде Бурулду Асакеева деген эженин колунда өсүп чоңоюп калгам. Анан сагында мен мындай кичине детский голос менен куттуктап коеюн. Эң мыкты. Саламатсыңарбы балдар? Барыңарды бүгүнкү байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эң мыкты. Сонун. Силер үчүн эркин микрофон. Дорогие ребята, я вас поздравляю с Днем защиты детей и хочу вам пожелать счастья, успеха во всем, а также радуйтесь, веселитесь и, конечно же, радуйте своих родителей. Еще раз с праздником, ура! Мыкты, эң сонун. Иштериңиздерге ийгилик, дайыма ушундай бардык адамдын көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер дейбиз. Ал эми достор, биз ушул досторубуздун эфирибиздин жүрүшүндө алардын өнөрүнө күбө болобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Чогуу көрөбүз. Достор, көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр бизге биздин Узумаки Нарутобуз Крио шоу көрсөтүүсү келип жатат экен. Анда эмесе ага силер суроо берип кетсем, бул өзү эмне? Жакшы суроо. Это жидкий азот. Это просто воздух, был жөн эле воздух, ава, просто сжатый воздух. И он имеет точку кипения в минус 190 градусов. Ну, это значит, что тут очень-очень холодно, да? И он не ядовит. Не ядовит и не взрывоопасен, но совершенно безопасным его назвать тоже нельзя. Как и кипяток, она тоже очень опасная. Мындайча айтканда, колду күйгүзүп коюшу да мүмкүн. Да, колду күйгүзүп коюшу мүмкүн, но сделать контакт все-таки можно. Давайте попробуем сделать контакт. Сначала. Давайте, вот сюда сначала наливаем жидкого азота в эту кружку. Да, она так кипит. Так, давайте сначала я попробую, да? Мен биринчи кылып көрөйүн. Вот сюда наливаем и сразу же убираем. Долго держать нельзя. А теперь ты попробуй. Сразу убираем. Не страшно. Давай, попробуй. Ничего страшного. Сразу. Так, не больно? Да. А теперь... Аябай суук болот экен колуңду салгандан. Ооба. Достор, сөзсүз көрүңүздөр, бул аябай сонун экен. А теперь, смотри, сделай руку вот так и закрой глаза просто. А потом сразу же уберешь. Хорошо? Давай, 3 чейин эсептейбиз экөөбүз. 1, 2, 3. Опа! Орган жокпу? Жок, орган жок. Молодец, Аябай молодец. музак Продолжаем. болот Смотри, азыр көрдүк, бул өтө опасный, колду күйгүзүп коюшу мүмкүн. Кандай ойлойсуң? Муну ичсе болобу? Ичсе болбойт деп ойлойм. Совершенно верно. Его нельзя пить. Если даже откуда-то достанете какой-то жидкий азот, я вам не советую его пить. Но, так как я сегодня супергерой, давайте попробуем, да, все-таки? Давайте лупрёз. Ну, я все-таки обученный. Ата-энелердин кароосунда кылыңыздар мындай нерселерди. Жок, кечиресиздер. Ата-энелердин кароосунда деле биз муну кылыш үчүн өзүбүз окуганбыз. Ушуну кылыш үчүн өзүбүз үйрөнүп, көп жолу өзүбүздүн колубузду күйгүздүк, оозубузду күйгүздүк, практика жүзүндө. Практикадан өткөндөн кийин гана биз буга кармаганы уруксат бар да бизге. А так, мындай кылып, бул өзү жидкий азот медициналык максатта колдонулат на самом деле, но мы его используем в качестве шоу-программы. Ну, давай попробуем его выпить. Считай, 3 чейин эсепте. 1, 2, 3, кеттик. Ну, типа, я дракон, да, типа, ну, вот так. Ичкенlik албетте болбойт, бирок оозго салып туруп, сразу кайра үйлөп салса боло берет. Бирок ошондо деле риск бар. Андайды оозду күйгүзүп алууга риск бар. Эч кимге мындай кылууга
Сунуштабайм ешкімге. Давайте продолжим. Сюда наливаем, конечно же, жидкого азота. Да. Менде Смотри. суроо пайда болду да, сиздер бул жидкий азотту кайсы жактан аласыздар? Бул атайын сактабабы бир жерлерде? Чынын айтсам, муну, чтобы их достать, нужно усилий много. Табыш өтө кыйын, биз араң таптык. Но эта сфера развита более в Европе, в других странах. А у нас в Кыргызстане только развивается, да? Эми гана чыгып келатат, и мы очень сильно рады, что биз ушого үйрөнүп калганыбыздар. биз илешип, биз баштап атканыбызга биз өтө сүйүнөбүз. Кайсыл жерден алганымды, к сожалению, айта албайм, бирок ошондой насосный өзүнүн неме заводдор болот. Ошол жерден алса болот, медициналык целде. Азыр гүл менен эксперимент болуп окшойт, э? Ооба, бүгүн майрам, как-никак. Давайте вот сюда нальем. Вот попробуем сделать необычную розу, так. Аябай сон. Немножечко подождем. Как думаешь, что получится? Эмне болот деп ойлойсуң? Күйүп калат деп ойлойм. Күйүп калат деп ойлойсуң, э? Давай посмотрим. Получилась вот такая красивая роза. Ну-ка, дуй, Юля. Ну, так как у вас сегодня праздник, я давай подарю тебе эту розу, да? Рахмат. Так, а мы Бул продолжим. катып калат экен да, Да, монтип. катып калат. Муз болуп калат экен. А теперь давай, попробуй вот сюда бить. Уруп көрсөң, ошого катуу. Да, вот так. Роза эмес, уже был хрупкий вещь болуп калды, да? Продолжим. Айнекке окшош, бирок жумшак. Да. Давай бул жака эми азот куябыз. Самый кульминационный, так скажем, момент, мой любимый часть, я всегда это с удовольствием это делаю. Сиздин жакшы көргөн, сиз профессионал болсоңуз, бизге аябай кызык болуп турат. Так, бул жака бүт баардык азотту куялы. Так, эми кара. Бул жерде эмне бар деп ойлойсуң? Жөнөкөй эле суу кайнатылган Да, суу. кайнатылган суу, правильно. Это кипяток. А теперь на 2 шага отойди. Эки Бир, кадам артка жылабыз. Самый кульминационный момент. Мен азыр бул жака кайнат сууну куям. Кандай ойлойсуң, эмне болот деп? билбейм. Билбейсиң, э? Хорошо, давай не будем гадать. И давай попробуем. Ну, конечно же, ты должен считать. Ну-ка, Бир, считаем. Нет, эки. заново. Шашпай, 3-кө чейин эсепте. Давай. 1, 2, 3. Поехали. Охо. Ну-ка, понюхай. Жыты жок экен. Да, жыты жок. Анткени бул болгону гана Ауа. Ауа, жөн эле сжатый воздух. Ошон үчүн буда эч кандай жыт жок. Үйрөсө болобу? Үйлөп көр. Да, вот такой пар у нас выходит. Ну, вот такой вот научный эксперимент мы сейчас провели. Был өтө Менин оюмча бул ушул азотту жана фильмдерде бар го. Деңизде бара жатканда ушундай туман пайда болгондо ушул азот иштетишет окшойт, э? Эң туура, ушундай көп жерде колдонушат муну. Ну что ж, я уже вам все, что мог, показал. Аягына келдик. Аягына келип калдык. А теперь вам удачи. Еще раз поздравляем всех с праздником. С вами была компания Impresario. Удачи. Достор, азыр бизге аябай сонун крио шоу көрсөтүп берди. Биздин нарт одосубуз биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз жана кийинки түрмөккө кезекти беребиз.